жаңы Кудай дүйнөнү тегеретип атат, арстан алай. Соттоп атат. Мына мен дүйнөнү соттоп атам, жалган дүйнөнү соттоп атам. Бийлиң менен таянып кутулуп келсең, кутулуп кет. Байлыгыңа таянып кутулуп кетсең, кутулуп кет. Сулуулугуңа, жаштыгыңа, дагы бир диниңе таянып кутулуп кетсең, кутулуп кет. Кутула албайсың. Анткени мен Кудай катары, шамбала катары жаптым ошо жалган дүйнө. По меньшей мере 20 человек погибли, более 1000 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции. Китай растет число заболевших новым типом коронавируса. Их уже более 50. Бул Кыргыздын эң чоң керемет куралы. Кудай тараптан буйрулган. Адамзатты бириктирүү үчүн мына аны батыш билбейт. Америка Кыргызга баш ийип келет. Болбосо Кыргыз табият аркылуу адамзатты талкалап эгесин таанытат. Биздин керемет куралыбыз табият. Аалам күчтүүбү же бир бай мамлекет күчтүүбү? Аалам күчтүү. Ошон үчүн Кыргыз дүйнөнү башкарат. Табият экология күчтүүбү же экономика күчтүүбү? Экономикасын экология менен басып коет Кыргыз. Мен дүйнөдөн да коркпойм. Путиниби, Кытайыбы, анткени мен Кудаймы, мен чындыкмы? Америкага шарт окуйм менчи. Кана аалам кыйынбы же Америка, жердик Америка кыйынбы? Улуу Британияга, Батышка мен шарт окуйм. Шартымды аткарбайбы? Сразу кырсыктайм. Болбосо жоюп мен сенин мамлекетиңди. Бул көрүнө иш болот. Анан жоюлуп кетип да мен жоюп салам да ал мамлекетти. Көрүнө. Кыргыз кулап коем. Дүйнө эле кыргыз болот же кыргын болот деп ааламдан берилет. Ошондуктан бүгүнкү ойлоп атат, экономикасы менен эле өскөн адам дүйнөнү бийлеш керек деп Кытай аракет кылып атат. Американын деле, Орустун деле, Кытайдын деле кылган аракети жөн эле энергия коротуу. Бекер кыйналып атат. Кыргыздын бир топ эле эли дүйнөнү башкарат. Арыстан алай эртең ушул Кудайга айланганын Кытай түшүнгөндөн анан карысын кечет. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Кудай ушул жерде турупчу, Кытайды эгер карысынан кечпесе мен талкалап коем. 4 миллиард доллар карызбы, мен 40 миллиардка минуска түшүрүп коем. Мага каршы күч барбы? Каршы күч жок. Мамлекет башчысыбы? Мамлекет башчыларыбы? Чөгөлүп келет астыбызга. Бул чындык. Карыздан да Арыстан алай куткарат. Башка вариант жок. Кынярдын карызы эмес, мен Үсөнгүл кушту кайралам. Мен буга толук ишенем. Жөн эле шарт окуп коем.